Салем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Текебердик жана жаза. Бір бөлім, жалтыраган автосалондугу карапайым кария. Бишкек шаарынын түштүк магистралында жайгашкан премиум ата автосалону бул жөн гана унаа сатуучу жай эмес. Бул чыныгы байлыктын, статустун жана элитанын символу эле. Салондун ичиндеги полдор италиялык мрамордон түшүлгөн, абада кымбат баалуу Булгаарнын, жаңа автокөлүктөрдүн жана элиталык кофейнин жыты буру курайт. Бул жерде Mercedes-Benz, Maybach, Bentley сыяктуу дүйнөдөгү эң кымбат унаалар жаркырап турчу. Бул салонго жөө адамдар кирчү эмес. Кардарлар көбүнчө жеке айдоочулары менен кымбат костюмдарда кийип келишчү. Салондун башкы сатуу боюнча менеджери, веб-менеджер, 29 жаштагы Руслан эле. Руслан өзүнүн келбетине, кийимине өтө маани берген, текебер жана менменсинген жигит. Анын үстүндө $3000 костюм, колунда жаркылдаган Rolex сааты, балким көчүрмөсү, бирок ал аны оригинал деп мактанчу жашына кымбат, кел сүйкөлгөн. Руслан адамдарды алардын бут кийимине жана саатына карап гана баалачу. Эгер адамдын сырткы келбети бай көрүнбөсө, Руслан аны көзгө илбей, жиркеничтүү мамиле кылар эле. Анын ою боюнча кедейлик бул адамдын өзүнүн кемчилиги, ал эми мындай салонго байлар гана кирүүгө укуктуу. Күзгө жамгыр жана күтүлбөгөн көңүл. Ноябрь айынын ызгаардуу, жамгырлуу күндөрүнүн бири. Сыртынан муздак шамал согуп, нөшөрлөгөн жамгыр автосалондун чоң айнек терезелерин сабап жатты. Салондун ичинде жылуулук, жайбаракат классикалык музыка ойноп, Руслан өзүнүн жумшак креслосунда отуруп, Instagram баракчасын барактап жаткан. Бүгүн кардарлар аз болчу. Күтүүсүздөн салондун автоматтык айнек эшиктери ачылып, ичкериге бир адам кирди. Руслан башын көтөрүп карады да көздөрүнө ишенбей катып калды. Бул элиталык салонго үстүнө эски, өңү өчкөн, жамгырдан суу болгон плащ кийген. Башында эскирген кепкасы бар. Налай болгон карапайым. Кариянын жүзү терең бырыштарга толгон, бирок көздөрү өтө акылдуу, тактоо жана көптү көргөн адамдын көздөрү болчу. Ал эшиктен кирип, жамгырдан суу болгон кепкасын чечип, колуна кармады. Анын өтүгүнөн тамган ылай суу таптаза, жалтыраган мрамор полго тамчылап жатты. Бул кария Аскар Батырович эле. Бирок Руслан муну билген жок. Аскар Батырович өзүнүн туулуп өскөн айылынан тоодон жаңа эле келген болчу. Ал айылдагы эски үйүнө барып, өткөн күндөрүн эскерип, койлорду аралап, жаратылыш менен жалгыз калып эс алганды жакшы көрчү. Ошондуктан ал айылдык эски кийимдерин кийип жүргөн. Ал шаарга кайтып келе жатып, жолдон өзүнүн компаниясына караштуу ушул жаңа автосалонго кирип, жөнөкөй кардарларга биздин кызматкерлер кандай мамиле кылат болду экен деген ой менен жашыруун, инкогнито текшерүү жасоону чечкен эле. Аскар Батырович салондун ортосунда турган, аппак түстөгү, акыркы үлгүдөгү Mercedes Maybach жол тандабас унаасына жайбаракат басып келди. Унаанын баасы $300,000 ашат эле. Кария унаанын жалтыраган кузовуна суктана карап, анын капотун өзүнүн чор баскан, эскирген колу менен акырын сылап өттү. Текебердиктин ойгонушу, Русландын ачуусу. Руслан бул көрүнүштү көргөндө ордунан атып турду. Анын ичиндеги жиркенич жана ачуулануу чегине жетти. Анын идеалдуу, элиталык дүйнөсүнө көчүүдөгү селсапай, бомж кирип келип, эң кымбат унааны ылай колдуруу менен кармап жаткан эле. Руслан костюмунун топшусун тагып, карияны көздөй тез-тез басып келди. Эй, ата! Сиз эмне кылып жатасыз? Колуңузду тартыңыз машинадан. Деп кикирди ал салондун ичин жаңыртып. Аскар Батырович жай гана бурулуп, Русланга карады. Анын жүзүндө эч кандай коркуу же үрүй учуу жок эле,
болгану бир астан калуу бар болчу. Саламатсыңбы, балам? Мен жөн гана унааны көрүп жаттым эле. Бул Майбактын жаңы модели турбайбы? Моторунун көлөмү канча экен? Ичиндеги комплектациясы кандай? Деп сурады карыя абдан сылык жана токтоо үн менен. Руслан карыянын сөздөрүн укканда мыскылдап күлүп жиберди. Моторунун көлөмү дейсизби? Сизге анын кандай тиешеси бар? Ата, сиз адашып калдыңыз окшойт. Бул жер автобекет эмес, бул жер кайрымдуулук фондуда эмес жылына турган. Сиз менин мамыр полумду ылай кылып бүттүңүз. Сиз бул унаанын бир дөңгөлөгүндө өмүр бою иштеп сатып ала албайсыз. Тез бул жерден чыгып кетиңиз. Русландын үнү барган сайын аройлошуп, жиркеничтүү боло баштады. Аскар Батыровичтин акылдуу көздөрүндө бир аз муң пайда болду. Бул муң өзү үчүн эмес, каршысында турган мына бул жаш, тайыз ойлуу жигиттин адамгерчиликтен канчалык алыстап кеткенин көргөндүгү үчүн эле. Балам, адамды сырткы келбетине карап баалаба. Кийим эскирет, жыртылат. Ал эми адамдын ички дүйнөсү анын капчыгы кийиминен билинбейт. Мен кардар катары унаа тууралуу маалымат сурап жатам. Балким мен ушул унааны сатып алармын. Деди карыя, дагы деле сыпайылыгын бузбай. Бул сөз Русландын эгосуна катуу тийди. Ал карыяны шылдыңдап: сатып аласызбы? Ой тобо. Сиздин чөнтөгүңүздөн алып жегенге 50 сомуңуз барбы өзү? Же пенсияңызды алып акылдан адашып калдыңызбы? Мага жомок айтпаңыз. Мен сизди селсапайларды бир көргөндө эле билем. Сиз жамгырдан качып, жылынгана кирдиңиз. Болду, менин убактымды албаңыз. Күзөтчү. Нурлан, бери кел. Деп бакырды Руслан. Кууп чыгуу, адамгерчиликтин тепселиши. Салондун бурчунан бою 2 метрге жеткен, эңгезердей болгон, үстүнө кара форма кийген күзөтчү Нурлан чуркап келди. Ал мээси менен эмес, бурчуңу менен иштеген, Русландын ар бир буйругун сакуур түрдө аткарган адам эле. Руслан байке, эмне болду? Деди Нурлан карыяны жактырбай карап. Мына бул чалды дароо эшикке ыргыт. Ал биздин салонду састып кардарларды качырып жатат. Унааны кармап киркылды. Тез чыгар муну, деп буйрук берди Руслан. Түшүнүктүү, Нурлан карыяга жакындап, анын эски плашынын жакасынан жана билегинен орой, катуу кармады. Кое бер, балам. Мен өзүм эле чыгам. Жулмалаба, деди Аскар Батырович, анын үнүндө биринчи жол катуулук, темирдей бекемдик пайда болгон эле. Бирок Нурлан буган көңүл бурган жок. Ал карыяны алдыга карай түртүп, дээрлик сүйрөп баратты. Салондогу башка кызматкерлер, администратор кыздар, кичи менеджерлер бул көрүнүштү карап турушту. Алардын биринин көзүндө аяныч болсо да, Русландан коркондуктан эч кимиси аралашып, карыяны каргоп сөз сүйлөй алышкан жок. Ошентип, байлыктын кулу болгон жалтырак дүйнө карапайым адамгерчиликти тәрк этип жатты. Нурлан карыяны автоматтык эшиктен сыртка, жап жаткан нөшөлөгөн жаңгырдын астына, суу тепкичке карай катуу түртүп жиберди. Аскар Батырович тең салмактуулугун жоготуп, суу асфальтка тизиси менен кулап түштү. Анын колундагы эски кепкасы ылай көлчүккө түшүп кетти. Экинчи, бул манга жолобу, шал. Болбосо полиция чакырып каматып салам. Деп бакырды Нурлан салондун эшигин жаап жатып. Ичкериде Руслан чүпүрүк алып, карыя кармаган Майбактын капотун жиркеничпен сүртүп жатты. Тазалагыла болду. Хлор менен жуугула. Көчөнүн сасык жыты кирип кетти. Деп буйрук берип жүрдү. Ал өзүн чыныгы падыша кырдалдын кажоюну сезип жаткан. Ол эртең өзүнүн кимди кууп шыкканын билгенде, онун өмүрү тозакка айналатынын элестете де алмаган эди. Көчөдөгү көрүнүс, акыйкаттын жаркыла. Аскар Батырович жаңгырдын астында, суу асфальттан акырын ордунан турду. Ол ылай болгон тизесин кагып, кепкасын жерден көтерип алды. Ол ачууланган жок, айкайлаган жок. Онун көздөрүндө тек бир гана сезим, терең көңүл калуу,
разочарование бар еді. Ол өзінің құрған компаниясында, өзінің қарамағында осындай адамгершіліктен жұрдай таяз адамдар жұмыс істейтініне іштей қатты қынжылды. Байғұс балалар деп ойлады қария салонға қарап. Сендер темірді құдай тұтып, адамды таштандыға теңедіңдер. Ертең мен сендерге өмірдің нағыз сабағын беремін. Ол автосалоннан сәл ұзап көшенің бұрышына барып тоқтады. 1 минуттан кейін оның дәл алдына жаңбырды тіліп өтіп қап-қара, терезелері қараңғыланған мигалкасы, арнайы сигналы бар соңғы үлгідегі тоқтады. Бұл унаалар салонның ішінде тұрған майбақтан да қымбат әрі беделді еді. Көліктерден бірден қара костюм киген, құлақтарында гарнитурасы бар, 4 жеке оққағар телохранитель атып түсіп, карияға қол шатыр, зонтик ашып жүгіріп келді. Сонымен қатар Бентлидің ішінен Оскар Батыровичтің жеке көмекшісі, қымбат костюм киген ерлан түсіп, жанталаса карияның қасына жетті. Оскар Батырович, кешіріңіз бізді. Біз кептелісте қалып қойдық. Сіз су болып қалыпсыз ғой. Киіміңіз лай ғой. Деп ерлан шошып кетті. Ол бастығының кімдердің қолынан мұндай күйге түскенін түсінбей жатты. Ол автосалон жаққа қарап, кім жасады бұны? Оларға қазір көрсетемін. Деп оққағарларға салонға кіруге ым қақты. Бірақ Оскар Батырович қолын көтеріп, оларды тоқтатты. Тоқтатыңдар, ешкім ешқайда бармайды, деді кария өзінің әдеттегі, бірақ енді бұйрықты қуатты даусымен. Ол салонның жарқыраған терезесіне қарап, салқын жымиды. Бүгін олар жеңімпаз бола тұрсын. Олардың шіріген мақтанышына тиіспеңдер. Бірақ ертең таңертең біз бұл жерде басқаша сөйлесетін боламыз. Бүкіл директорлар кеңесін, кадр бөлімін және қауіпсіздік қызметінің бастығын ертең осы салонға сағат 9-ға жина. Біз үлкен тазалау жасаймыз. Көмекшісі басын иіп. Құп болады, Оскар Батырович. Кария Бентлидің жылы элиталық салонына отырды. Есіктер жабылып, 2 қымбат көлік жаңбырдың арасына сіңіп көзден ғайып болды. Ал салонның ішінде Руслан ыстық кофесін ішіп, ертеңгі күні өзінің өміріндегі ең үлкен апат күтіп тұрғанын білместен қыздармен хат жазысып отырған еді. Текеберліктің сағаты соқты, жазалау уақыты жақындап қалды. Текебердік жаңа жаза. 2 бөлім, ертең мененке даярдық жаңа чындықтың бетинен ашылышы. Бишкек шаарынын асманында кечеки жаңбырдан кийин булуттар тарап, күз күнүнүн муздак, бирок жарык нурлары чашырап турган таң эле. Саат 07:00. Руслан Барбордогу элиталык батиринде ойгонду. Ал ордунан туруп чоң күзгүгө барып өзүнө суктанды. Анын маанайы эң сонун болчу. Кечинде кадрлар бөлүмүнүн башчысы чалып, Руслан, ертең менен саат 9-да салонда бол. Компаниянын эң башкы кожоюну, учредитель өзү келе жатат. Директорлор кеңешинин толук курамы ошол жерде болот деп кабарлаган эле. Руслан муну өзүнчө жорамолдоп алган. Кожоюн менин филиалымдын эң көп унаа сатканын байкап, мени башкы директорлукка көтөрүнгө жат. Мен буга татыктуумун. Ал эң кымбат Tom Ford атырын себинип, италиялык кара көк түстөгү костюмун кийип, чачын кылдаттык менен тарады. Бүгүн анын жашоосундагы эң триумфалдуу, жеңиштүү күнү болушу керек эле. Жок дегенде ал ошентип ойлогон. Паника жана жалтыраган салон. Саат 08:00. Руслан премиум аты салонуна кирип келгенде, ичинде чыныгы дүрбөлүм жүрүп жаткан экен. Тазалагыч аялдар полду 3-чү жолу жууп, менеджерлер унаалардын үстүндөгү көрүнбөгөн чаңдарды сүртүп, бардыгы чымындай учкан абалда эле. Руслан залга кирип, өзүн генерал сезип, үнүн катуу чыгара буйрук бере баштады. Тезире кыймылдагыла. Бул майбактын дөңгөлөгүндө эмнеге так турат. Сүрткүлө тез. Кожоюн келгенде баары идеалдуу болушу керек. Биздин салон элитанын жүзү. Бул жерде эч кандай кемчиликке жол берилбейт. Ал кече карияны сүйрөп чыккан эңгезердей күзөтчү Нурландын жанына келди. Нурлан да бүгүн аппак көйнөк, жаңы галстук тагынып катыгын туруптур.
Нурлан, кечеги бомжду жакшы кууп чыктың, Азамат деди Руслан, анын далсына кагып. Бүгүн да ошондой сак бол. Кажоюң келе жатканда эшиктин алдында эч кандай түшүнүксүз адамдар, кедей кембагалдар жүрбөсүн. Билбейм, керек болсо таяк менен кубала, бирок жолду тазала. Кабатыр болбоңуз, Руслан байке. Менде баары көзөмөлдө, чымында учуп кире албайт. Деп Нурлан көкүрөгүн какты. Алар экөө тең бүгүн өздөрүнүн өлүм өкүмү күтүп турганын сезишкен да жок. Саат 08:45 болгондо салондун ичине компаниянын башкы директорлору, башкы юристтер жана кадрлар бөлүмүнүн жетекчилери келип тизилип калышты. Алардын бардыгы тынчсызданып, толкунданып турушту. Анткени Аскар Батырович филиалдарга өтө сейрек, бир гана өзгөчө кырдаалдарда келерин алар жакшы билишчү. Руслан эң алдыңкы катарда, жүзүнө жасалма, бирок өтө профессионалдуу, жылмаюусун тагып, көкүрөгүн түзүп турду. Падышанын келиши, кортеждин көрүлдөшү. Саат 09:00 так болгондо, чоң панорамалык айнек терезелердин сыртынан укмуштуудай көрүнүш башталды. Автосалондун алдына кезектешип, ар биринин терезелери капкара караңгылатылган 4 жол тандабасына келип токтоду. Алардын алдында жана артында 2 Mercedes-Benz класс, ал эми ортосунда эң соңку үлгүдөгү баасы $500 миллион эксклюзивдүү кара Bentley Mulsanne турду. Бул көрүнүш салондун ичиндегилердин демин ичине тарттырды. Русландын жүрөгү кубанычтан дүкүлдөп согуп кетти. Мына чыныгы деңгээл. Мына менин болочок жашоом деп ойлоду ал. Көлүктерден биринчи болуп кулактарында сымсыз гарнитурасы бар, үстүлөрүнө кара костюм кийген кәсиби жансакчылар, телохранительдер атып түштү. Алар салондун кире беришин дароо өз көзөмөлүнө алышты. Андан кийин Бентлинин алдыңкы эшигинен Аскар Батыровичтин жеке жардамчысы Ерлан түшүп, арткы эшикти өтө чоң урматтоо менен ачты. Автосалондун ичинде чымындай үн жок, өлүм жымжырттыгы өкүм сүрдү. Бардык жетекчилер демдерин чыгарбай күтүп турушту. Бентлиден алгач жалтыраган, кымбат баалуу италиялык туфли көрүндү. Андан соң караңгы салондун башкы учредитель Аскар Батырович өзү чыкты. Бүгүн анын үстүндө кечээки, эски, лай плащ эмес, атайын Лондондон заказ менен тигилген минсиз кара костюм, үстүндө кашемир пальто бар эле. Колунда алтын жалатылган таякчасы, ал эми билегинде Русландын жасалма саатына окшобогон, чыныгы миллиондогон сомдук оригинал саат жаркылдап турду. Аскар Батыровичтин жүзү кечээгидей жумшак эмес, тескерисинче өтө катаал, муздак жана бийликтүү көрүндү. Бул кедей кария эмес, бул бүтүндөй империяны курган, миңдеген адамдардын тагдырын чечкен накта каржы магнатынын, олигархтын болчу. Чындыктын бетинин ачылышы, шок жана үрүү. Аскар Батырович автоматтык эшиктен кирип, салондун босогосун аттат. Анын артынан жансакчылары жана жардамчысы кирди. Башкы директор алдыга чыгып, башын ийип учурашты. Аскар Батырович, сизди биздин салондо көрүү биз үчүн чоң сыймык. Кош келиңиз. Аскар Батырович башкы директорго көңүл бурган жок. Анын үнсүз, тешетиктеген, муздак көздөрү залда тизилип турган кызматкерлердин арасынан бир гана адамды издеп тапты. Ол Русланга карай баяу, салмакты кадамдар менен жүрө баштады. Русландын кезеги келди. Ол өзүнүн жылдыздуу сааты сокту деп ойлоп, алдыга бир кадам таштады. Ол жүзүнө эң адемі жылмаюусун салып, оң колун алдыга сунду. Саламатсызбы, Аскар Батырович? Биздин салонго кош келипсиз. Мен башкы сатууме. Русландын сөзү оозунда катып калды. Онун сунган колу абада илинип калды. Жылмаюу бир секундтун ичинде өшүп, онун ордуна жан түршүгөрлүк үрүй келди. Ол Аскар Батыровичтин жүзүнө жакындап караганда, онун мээи бул акбаратты корута алмай, кыска туюкталууга, короткое замыкание учурагандай болду. Бул терең бырыш түскөн жүз. Бул өткүр, акылдуу көздөр. Бул кечээки эски кепка кийген, лай өтүпчөн кария гой. Русландын тизелеринен күч кетип, буттары калтырай баштады.
Оның тамағы құрғап, ауа жетпей қалғандай болды. Кеше ал көчуге үргітіп, шылдыңдап Селсапай деп атаған адам, бүкіл компанияның қожайыны, оның тағдырын шешуші Оскар Батырович болып шықты. Бұл қорқынышты түс емес, бұл ең қатал реалдуулық әле. Оскар Батырович Русландың сунган колын алған жоқ. Ал оның дәл алдына келіп тоқтап, оны бастан аяқ сынай, мысқылдай қарап шықты. «Қандайсың, балам?» деді қария, үнінді кечекейдей сыпайылық емес, мұздай суық, кекесін, сарказм бар еді. Оның дауысы салондың ішін жаңғыртып жіберді. «Кечеге мрамор полуңду кайрадан лай қылғаны келдім. Же бүгінда мені күзетшіңі сүйретіп, жамгырға ырықтасың ба?» Бұл сөздер салондың ішінде бомба жарылғандай әсер етті. Башқы директорлар, юристтер және басқа қызметкерлер шок болып бір-біріне қарады. Алар ештеңені түсінбей тұрды. Кажойынду жаңгырға ырғытқан дейбі. Күзетші Нурлан да артқы жақта тұрған. Ол Оскар Батыровичтің дауысын естігенде, оның кім екенін бірден таныды. Эңгезердей болған 2 метрлік Нурландың жүзінен қан қашып, аппақ қудай болып кетті. Оның қолдары дірілдеп артына қарай шегіне берді. Ол кеше өз қолдарымен миллиардерді өзінен беріп отырған Кажойынду жақасынан сүйреп, асфальтқа құлатқанын енді түсінді. Жазаның башталышы, өлім жымжырттығы. Русландың әриндері қалтырап сөйлеуге аракет қылды, бирок анын үні чучкандың чейілдегендей әлі аран шықты. Оскар Батырович. Мен білген емесмен. Мен сіздің киіміңіз. Кечіріңіз. Бұл чоң қателік болды. Оскар Батырович таяғын жерге қатты ұрып, Русландың сөзін бөліп жіберді. Тарс. Сен білген емессің. Қарияның дауысы енді найзағайдай күркіреді. Сен мені Кажойын екенімдей білгенде ғана адам ордуна көрмекші белең. Егер мен шынымен де кедей, пенсиясына нан алған қария болғанымда, мені кардоп, итке қылбаған мәмелені қылуға құқығым бар деп ойлайсың. Руслан башын ылдый салып, жерге келіп кете жаздады. Оның кешегі текеберлігінен түкте қалбаған еді. Ол азыр Құдайдың алдында жауап беріп жатқан күнәкардай қалтырап тұрды. Оскар Батырович бұрылып, башқы директорларға қарады. Оның көзіндегі қаһар бәрін тітіркендіріп жіберді. Мен силерге ушул салонду ишеніп тапшыргам. Мен силерден адамдарға қызмат қылуыны талап қылғам. Ал силер бұл жерге кімдерді жұмысқа алғансыңдар? Адамгершіліктен жұрдай көздерін ақша перделеп қалған, сырты жылтыраған манекендер дейбі. Кеше мен бұл салонға жөнөкөй жаран қатары кіріп, уна туралы сұрадым. Ал маған берген жауабы не болды білесіңдер ме? Сізден 50 сомыңыз бар ба, Селсапай деді. Андан соң күзетшісін шақырып, мені жамбырдың астына, көшеге итеріп жіберді. Башқы директордың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол Русланға өшпенділікпен қарап. Руслан, бұл чынбы? Сен ушундай масқаралыққа жол бердің бе? Деп бақырды. Кешіріңіздер. Мен кардарларды талдап, элиталық имиджді сақтайын деп Руслан ақтануға тырысты, бірақ оның сөздері өте аянышты угылып жатты. Имидж дейсің бе? Оскар Батырович ашуы жылмайды. Сенің имиджің, бұл сенің ішіндегі шіріген боқтық. Сен адамдарда киіміне қарап бөлесің. Ал мен сені бүгін ошол киіміне дейін шешіндіріп көшеге ырғытам. Қария жансақшыларына қарап, басын изейді. Есіктерді жабыңдар. Ешкім сыртқа шықпасын. Бұл жерде азыр үлкен тазалау басталады. Кешегі масқаралықты көріп үн қатпағандардың бәрі жауап береді. Салондың есіктері жабылып, жансақшылар есіктің алдын тосты. Бұл жалтыраған автосалон енді қапанға түскен текеберлердің сот өтетін залға айналған еді. Оскар Батырович өзінің таяғына сүйеніп, башқы директордың креслосына барып отырды. Жазалау процесі енді ғана басталған болатын, текебердік жаңа жаза. 3 бөлім, сот залына айланған автосалон жаңа маскалардың сыйырылышы. Элиталық премиум автосалонының чоң автоматтық ешіктері сыртынан кулпуланып, алдында кара костюмчан, кулагына гарнитура тағынған эки эңгезердей жансақчы, телохранитель тұрып қалды.
Ичкериде өлім жымжырттығы өкім сүріп тұрды. Бұл жердегі аба ушунчалык оор жана чыңалып тургандыктан дем алуунун өзү кыйынга туруп калган эле. Жалтыраган майбактар менен бентлилердин ортосунда кече эле өздөрүн дүйнөнүн кажуюну сезген кызматкерлер азыр капаска түшкөн чырдай карап турду. Алардын алдында башкы директордун жумшак булгаары креслосунда колуна алтын таякчасын кармап көздөрүнөн от чачыраган Оскар Батырович компаниянын негиздөөчүсү жана жалгыз кажуюну отурду. Кариянын жанында анын жеке жардамчысы Ерлан папкаларды көтөрүп даяр турду. Кече мен бул жерге жөнөкөй адам болуп киргем деп баштады Оскар Батырович, үнү салондун ичин жаңырта, муздак жана салмактуу чыгып. Мен силердин чыныгы жүзүңөрдү, менин жогумда кардарларга кандай мамиле кыларыңарды көргүм келген. Мен силерге байлык бердим, эң мыкты шарттарды түзүп бердим. Бирок мен силерге эң негизги нерсени адамгерчиликти бере албаптырмын. Оскар Батыровичтин көздөрү тизилип турган жетекчилердин арасынан суудан чыккан чычкандай болуп, маңдайынан муздак тер куулуп турган күзөтчү Нурланды тапты. Күчтүн алсыздыгы Нурландын жазасы. Сен леди Кария таякчасы менен Нурланды көрсөтүп. Бери чык алдыга. Бою 2 метрге жеткен бул чуңдуу Нурландын буттары өзүн укпай алдыга карай араң 2 кадам таштады. Анын үстүндөгү аппак көйнөгү терге чыланып, эриндири титиреп турду. Кече ал өзүнүн күчүнө мастанып Карияны жакадан алып ыргыткан баатыр эле. Бүгүн болсо ал өзүнүн нагыз бейшара экенин толук сезип турду. Оскар Батырович. Кажуюм. Кечириңиз мени, Нурландын үнү каргылданып ыйламсырап чыкты. Мен болгону буйрукту аткардым. Руслан байке мага бул боңжду сыртка ыргыт деп буйрук берген. Мен жумушумун, мен жетекчиликтин сөзүнөн чыга албайм. Оскар Батырович мыскылдай жылмайды. Буйрукту аткардыңбы? Кария ордунан акырын туруп, Нурландын алдына келди. Экөөнүн боюнда чоң айырма болсо да, Кариянын ички энергетикасы Нурланды басып жанчып салгандай эле. Кудай сага ушундай зор дене, күч-кубатты алсыздарды каргосун деп берген. Ал эми мээни ак менен караны ажыратсын деп берген. Сен болсо күшүңдү өз атаңдай болгон Карияны жамгырга ыргытууга жумшадың. Ал эми мээңди ушул акмактын Русланды көрсөтүп, буйругуна кул кылып бердиң. Нурлан башын ылдый салып көзүнөн жаш агып кетти. Кечириңиз. Менин кредитим бар болчу. Жумуштан айрылбайын дегем. Сен кече мени сыртка түртүп жатканда, менин кредитим барбы, же наналар акчам барбы деп ойлондуң беле? Жок, анткени сен адам эмессиң, сен жөн гана жансыз работсуң, деди Оскар Батырович муздак үн менен. Ерлан мунун төш белгисин, бейджигин, жана рациясын алгыла. Нурлан, сен ушул секунддан баштап жумуштан айдалдың. Жана биздин компаниянын эч бир объектисинде күзөтчү болуп иштебейсиң. Жогул көзүмө көрүнбөй. Эки жансакчы келип, Нурландын формасындагы фирмалык белгилерди жулуп алып, аны эшикти көздөй түртүп башташты. Нурлан кече өзү Карияны кантип кууп чыкса, бүгүн өзү да дал ошондой маскарачылык менен автосалондон куулуп чыкты. Жалган иллюзиянын кыйрашы. Русландын жүзү. Эми кезек эң негизги каарманга, Русланга келди. Русландын абалы сөз менен айтып жеткиргис эле. Анын кымбат баалуу костюмунун ичи терге малшынып, буттары калтырап дем албай жаткан. Ал Оскар Батыровичтин алдына тизелеп жыгылып түшүүгө даяр болчу. Кария креслосуна кайра отуруп, Ерланга ишарат кылды. Ерлан калың папканы ачып, Русландын өздүк делосун даярдады. Ал эми сен, Руслан, деди Кария, үнүнө терең жиркенч кошуп. Өзүн элита санаган, адамдарда бут кийимине карап баалаган супер менеджер. Сен мага кече эмне дедиң эле? Чөнтөгүңүздө өлү сомуңуз барбы, селсапай дедиң беле? Руслан эки колун көкүрөгүнө коюп, жалына баштады. Оскар Батырович. Мен акмакмын. Мен сокурмун. Мени кечире көрүңүз. Мен компания үчүн күнү-түнү иштеп келем.
Мен сатуу планын 200% аткаргам. Менин аркам менен бул филиал миллиондогон доллар киреше тапты. Мен болгону салондун веб статусун сактайын дегем. Сиздин бизнесиңиз үчүн кылгам. Мага бир гана мүмкүнчүлүк бериңиз. Бул сөздөрдү укканда Аскар Батырович каткырып күлүп жиберди. Бул күлкүдө эч кандай кубаныч жок эле, бул чыныгы Каардын күлкүсү болчу. Менин бизнесим үчүн. Сен менин бизнесимдин жүзүн бокко сүрттүң. Сен кардарларды эмес, өзүңдүн жалган эгоңду гана тойгузуп келгенсиң. Кария Ерланга карат. Окуучу мунун элиталык жашоосун. Ерлан папкадан кагаздарды алып чыгып катуу үн менен окуй баштады. Руслан Асанов, 29 жашта. Айлыгы бонустар менен бирге айына $4000. Бирок анын жашаган элиталык батирин ижарага, арендага алат, айына $1000 төлөйт. Астындагы БМУ унаасы банктан автокредитке алынган, дагы 5 жыл төлөшү керек. 3 микрокредиттик компанияда жалпысынан $15000 карызы бар. Кече жакында эле Дубайга барып эс алып келген акчасы да карызга алынган. Русландын бети алмуруттай кызарып, уяттан жерге кирип кете жаздады. Башка кызматкерлер жана директорлор ага таң кала карап турушту. Өзүн миллионердей алып жүргөн, башкаларды кедей деп шылдыңдаган Русландын чыныгы жашоосу карызга баткан, жалган иллюзия экендиги бардыгынын алдында ачыкка чыкты. Жана эң кызыгы деп улантты Ерлан мыскылдуу үн менен, анын колундагы мактанып тагынып жүргөн Лакс сааты базардан $100 алынган Кытайлык көл. Залдын ичинде кимдир бирөөнүн пыш этип күлгөнү угулду. Руслан оң колун артына жашыра салып, көзүнөн жаш куюлуп кетти. Анын эң назик жери, анын жасалма имиджи эл алдында талкаланган эле. Аскар Батырович ордунан туруп, Русланга жакындады. Көрдүңбү, Руслан? Сен бай эмессиң. Сен жөн гана байлардын жашоосун туурагысы келген, сырты жалтыраган, ичи калтыраган боштуксуң. Сенин саатың да фейк, сенин жашооң да фейк, сенин адамгерчилигиң да фейк. Мен кече эски плащ кийип жүрсөм да, менин артымда заводдор мен деген жумушчу орундар жана таза абийир бар. Ал эми сен кымбат костюм кийсең да, ичиңде эч нерсе жок. Руслан тизелеп отура калып, Кариянын бутуна жармашмакчы болду. Кажоюм. Кечириңиз. Менин кредитим көп. Мен көчөдө калам. Жумуштан айдабаңызчы. Пол жуугуч болуп болсо да иштейин. Өтүнөм. Аскар Батырович бир кадам артка чегинип, жиркениш менен карат. Кече сен мени көчөгө ыргытып жатканда, менин кайда барарымды ойлондуң беле? Жок, сен сатуу планынын аркасына жашынып, өзүңдү кудай сездиң. Сен жумуштан айдалдың, Руслан, бирок жөн эле айдалган жоксуң. Ерлан муну эмгек этикасын жана компаниянын репутациясын одоно бузгандыгы үчүн деген берени статья менен иштен чыгаргыла. Жана Кыргызстандагы бардык ири компаниялардын, банктардын кара тизмесине черный список киргизгиле. Бул акмак эми эч бир нормалдуу жерде жетекчи болуп иштей албайт. Барып базарда араба түртсүн, балким ошондо карапайым адамдын баркын түшүнөр. Бул өкүм Руслан үчүн өлүм жазасынан да оор болчу. Анын бүткүл карьерасы, келечеги бир заматта күлгө айланды. Ал колу менен бетин жаап, боздоп ыйлап жатты. Кечээки текебер падыша бүгүн нагыз бейшарага айланган эле. Жан сакчылар келип, Русланда эки колунан кармап, сыртты көздөй сүйрөй башташты. Анын колундагы жасалма Rolex сааты чечилип, мрамор полго түшүп калды. Бирок аны эч ким алганда жок. Жетекчиликтин жоопкерчилиги, үнсүздөрдүн жазасы. Руслан менен Нурлан сыртка куулуп чыккандан кийин залда башкы директор жана башка жетекчилер гана калды. Алар биз кутулдук го деп терең дем алып, маңдайларындагы терди сүртө башташты. Бирок Аскар Батыровичтин соту бүтө элек болчу. Кария башкы директорго 40 жаштардагы толук денелүү, кымбат көз айнек тагынган Тимурга бурулду.
Тимур, сен эмнеге сүйініп жатасың? Деді қария, көзін қысып. Тимур чөчүп кетип. Аскар Батырович. Biz бұл акмактардан кутулдук. Мен мындан ары кадрларды өзім катуу көзөмөлгө алам. Мындай маскарачылык экинчи кайталанбайт. Сизге сөз берем. Аскар Батырович башын чайкап оор үшкүрүндү. Кеч, Тимур, өтө кеч. Кече мен бул жерде кардолуп, жамгырга ыргытылып жатканда, бул салондо бери дегенде 15 кызматкер бар болчу. Администратор кыздар, башка менеджерлер, сенин орун басарларың. Алардын бири да келип мени каргоп сөз сүйлөгөн жок. Бири да Руслан, тактот, бул туура эмес деп айткан жок. Алар унчукпай, коркуп карап турушту. Билип кой, жамандыкка үн катпай карап туруу, бул ошол жамандыкка артыктыш болуу деген сөз. Тимурдун жүзү кубарып кетти. Бирок алар Русландан коркушканда. Ал башкы менеджер болчу. Ал башкы менеджер болсо, сен башкы директорсуң. Деп стөлдү таякчасы менен катуу урду Аскар Батырович. Бул салондо ушундай сасык текебер, адамды кийимине карап бөлгөн маданиятты, корпоративная культура, ким курду? Сен курдуң. Сен аларга сатуу планы баарынан бийик, калгана маанилүү эмес деп үйрөтүң. Эгер жетекчи таза болбосо, кол астындагылар да чирий баштайт. Балык башынан сасыйт. Тимур титиреп, башын ылдый салды. Ол өзүнүн да ажалы жеткенин түшүндү. Сен жакшы финансистсиң, Тимур, бирок сен жакшы адам боло албапсың, деди кария кисайтып. Сен дагы кызматыңан бошотулдуң. Кадрлар бөлүмүнүн башчысы, сен дагы бошотулдуң, анткени ушундай мээси жок, ичи күңдүй адамдарды жумуш алгансың. Бүгүндөн баштап бул филиалдын жетекчилиги толугу менен алмашат. Бул сөздөр компаниянын тарыхындагы эң чоң кадрдык жер титирөө болду. Бир гана карапайым кариянын көз жашы жана ага жасалган орой мамиле бүтүндөй бир автосалондун жетекчилигин түп тамыры менен жок кылган эле. Аскар Батырович жансакчыларына буйрук берди. Булардын баарынын кабинеттерин бекиткиле. Компьютерлерин, компаниянын унааларын жана телефондорун өткөрүп алышсын. Анан баарын сыртка чыгаргыла. Жарты сааттын ичинде кечээки элиталык салондун ичи бошоп калды. Кечээ өздөрүн кудай сезген жетекчилер, менеджерлер бүгүн картон кутууларга өздөрүнүн калемсаптарын жана сүрөттөрүн салып, баштарын шылкыйтып, уялгандарынан бири-биринин көзүнө да карай албай, салондон чыгып бара жатышты. Сыртта күз күнү ачык тийип турса да, алардын жашоосуна караңгы түн түшкөн эле. Руслан көчөнүн четинде өзүнүн кутусун кучактап, асфальтка отуруп алып ыйлап жатты. Анын жанынан өткөн адамдар ага эч кандай көңүл бурушкан жок, так эле ал кече карияга көңүл бурбагандай. Бумеранг өзүнүн ээсине так жана өтө оор сокку менен кайтып келген болчу. Ал эми ичкериде бош калган салондо Аскар Батырович Ирлан менен жалгыз калды. Ал терең үшкүрүнүп, майбактын капотун кайрадан сылап койду. Ирлан, деди кария. Эртең бул салонго жаңа адамдарды жумушкалабыз. Бирок бул жолу алардын дипломдорун же кийген костюмдарын эмес, алардын жүрөгүн текшергиле. Мага автосалон эмес, адамдар иштей турган жер керек. Жаңа доор, жаңа адилеттүүлүк башталган эле, текебердик жана жаза. 4 бөлүм, финал, иллюзиянын тирашы жана чыныгы адамгерчиликтин жаралышы. Күзгү муздак шамал Бишкектин көчөлөрүндөгү саргайган жалбырактарды учуруп жатты. Кече эле шаардын эң элиталык автосалонунда падшадай болуп буйрук берип жүргөн Руслан азыр тротуардын четинде, картон кутусун кучактап, муздак асфальтта отурду. Анын кымбат баалуу италиялык костюмуна жолдон өткөн унаалардан чачыраган кир суулар тийип жатты, бирок ал буга көңүл бурганда жок. Анын дүйнөсү толугу менен аңтарылып түшкөн эле. Анын кулагында Аскар Батыровичтин, сен адамдарды кийимиңе карап бөлөсүң. Ал эми мен сени бүгүн ошол кийимиңе чейин чечинтип көчөгө ыргытам деген сөздөрү кайра-кайра жаңырып турду. Руслан чөнтөгүнөн акыркы үлгүдөгү телефонун алып чыкты.
Ал өзүнүн жалгыз эмес экенине, артында бай жана беделдүү, достору, сүйлөшкөн кызы бар экенине ишенгиси келди. Жалган достор жана сатылган сүйүү. Руслан биринчи кезекте сүйлөшкөн кызына Инстаграмда миңдеген катталуучулары бар, кымбат салондордон чыкпаган Айгеримге чалды. Айгерим аны ийгиликтүү топ-менеджер катары гана билчү. «Жаным, кандай?» деди Руслан, үнү калтырап. «О, Русия. Мен азыр ЦУМдамын, жаңы коллекциядан сонун сумка көрдүм. Кредиткаңдын номерин ыргытып жиберчи», деди Айгерим эркелеп. «Айгерим, мени жумуштан айдап жиберишти», Русландын тамагына таш тыгылгандай болду. «Мени каратизмеге киргизишти. Менде азыр эч нерсе жок. Бирок биз муну чогуу жеңип чыгабыз го, туурабы? Мен башка жактан жумуш табам». Телефондун аркы четинде бир нече секундга өлүм жымжырттыгы өкүм сүрдү. Анан Айгеримдин үнү кескин өзгөрүп, муздак жана эсепчил болуп калды. «Руслан, сен тамашалап жатасыңбы? Жокпу? Демек, сен эми жумушсуз, карызга баткан жөнөкөй эле бирөөсүңбү?» «Айгерим, бирок сүйүү менен курсак тойбойт. Руслан, мен сени менен арзан кафелерде тамактанып, маршрутка менен жүрө албайм. Мага мындай проблемалардын кереги жок. Кош бол. Менин номеримди унутуп сал». Телефондогу гудоктун үнү Русландын жүрөгүнө канжардай сайылды. Олжас деген эң жакын досуна салондон көп жолу арзандатуу менен уна алган байкардар чалды. Олжас кырдаалды укканда: «Братан, сен эми салондо иштебесең, мага пайдаң жок экен да. Азыр бошобой жатам, кийинчерээк чалам», деп телефонду коюп салды. Албетте, кайра чалган жок. Бул Руслан үчүн эң чоң, эң коркунучтуу ашылыш болду. Анын айланасындагы адамдар Русландын өзүн эмес, анын креслосун, анын кызматын жана анын колундагы мүмкүнчүлүктөрдү гана сүйүп, сыйлап келишкен экен. Ал статусунан айрылган күнү эч кимге кереги жок, көчөдөгү таштандык айланды. Дал өзү кече Карияга кандай мамиле кылса, Жашоо ага бүгүн ошондой мамиле кылып жаткан. Карыздын сазы, реалдуулук менен беттешүү. Кийинки күндөрү Русландын жашоосу тез ылдамдыкта ылдый кулай баштады. Анын иллюзиясы толугу менен талкаланды. Банктын сот аткаруучулары келип, ай сайын төлөнбөй калган унаасын тартып кетишти. Элиталык батирдин ээси ижара акысын төлөй албаганы үчүн аны үйдөн кууп чыкты. Микрокредиттик компаниялардын коллекторлору тынымсыз чалып, коркута баштады. Руслан өзүнүн билимине ишенип, шаардагы башка автосалондорго, банктарга жумуш издеп барды. Бирок Аскар Батыровичтин айтканы келди. Анын аты каратизмеде тургандыктан кадрлар бөлүмү анын резюмесин көргөндө эле эшикти жаап жатышты. «Кечиресиз, биз этиканы бузган кызматкерлерди жумушка албайбыз. Бул корпоративдик мыйзам. Ошентип, мурдагы супер менеджер Бишкектин четиндеги Дордой базарына жакын жайгашкан арзан, нымдуу жана суук жатаканалардын хостел бирини көчүп барууга мажбур. Анын бөлмөсүндө 6 адам жашачу, курулушта иштегендер, жүк ташуучулар. Мурда Руслан мындай адамдардан жиркенчү. Азыр болсо ал ошолордун катарына кошулду. Жашап калуу үчүн, ачкадан өлбөш үчүн Руслан жумушка орношту. Бирок ак жакалуу кеңсеге эмес, шаардын эң кир жана суук жерине автожуулгучка, автомойка. Бир кездери миллиондогон сомдук элиталык унааларды сатып, кардарларга кофе сунган колдор азыр муздак сууга тоңуп, резина өтүк кийип, ошол эле байлардын унааларынын дөңгөлөктөрүндөгү ылайды жууп жатты. Бул физикалык жактан гана эмес, психологиялык жактан да адам чыдагыс тозок эле. Күн сайын автожуулгучка келген Toyota же Lexustарды көргөн сайын, ал өзүнүн өткөн жашоосун эстеп кече эле өзү кууп чыккан Кариянын алдында канчалык акмак болгонун терең түшүнө баштады. Тазарган салон, жаңы доор, жаңа маданият. Ал эми премиум автосалонунда таптакыр башка, жаркын доор башталган эле.
Аскар Батырович башкы директорду жана Русланды жумуштан айдагандан кийин кадрларды тандоо системасын толугу менен өзгөрттү. Жаңы жетекчилерди жумушка алууда алардын дипломдоруна же кийген костюмдарына эмес, алардын адамдык сапаттарына, эмпатиясына баа бериле баштады. Бир айдан кийин автосалондун атмосферасы таңылгыс болуп өзгөрдү. Бир күнү салонго эски Ауди унаасы менен үстүнө жөнөкөй айылдык кийим кийген, жанында 2 небереси бар фермер кария кирип келди. Эгер мурунку Руслан болсо, ал күзөтчү Нурланды чакырып, аларды басагадон эле кууп чыкмак. Бирок жаңы менеджер жаш, сыпайы жигит кариянын алдына чуркап барып, эшикти өзү ачып тосуп алды. Саламатсызбы, ата? Биздин салонго кош келипсиздер. Сууктан тоңуп калган жоксуздарбы? Кириңиздер, ысык чай же кофе ичесиздерби? Балдарга шире, сок берейинби? Деп жылуу жылмайып аларды жумшак диванга отургузду. Фермер кария таң калып, бир аз уялып: балам, биз унаа сатып алганы келген жокпуз. Жөн гана неберелери мына бул чоң, жалтыраган машиналарды жакындан көргүсү келип. Уруксат болсо, бир сыйра карап чыгалы дедик эле, деди. Албетте, уруксат, ата. Келгиле, мен өзүм силерге экскурсия кылып берем. Балдар, мына бул унаанын ичине отуруп көргүлөөчү, рулун кармап көргүлөө. Деп менеджер балдарды $300,000 унаанын ичине отургузуп, аларга кызыктуу маалыматтарды айтып бере баштады. Салондун 2 кабатындагы айнек балкондон бул көрүнүштү Аскар Батырович өзү карап турду. Анын жүзүндө эч кандай каар жок, тескерисинче, терең, аталык мээримдүү жылмаюу бар эле. Дал ушул нерсени ал эңсеп келген. Ишкердик бул жөн гана акча табуу эмес, бул биринчи кезекте адамдарга коомго кызмат кылуу экендигин ал өзүнүн компаниясында толук орното алган эле. Кеселишкен тагдырлар жан дүйнөнүн тазарышы. Арадан 1 жыл өттү. Кыштын ызгаардуу күндөрүнүн бири. Руслан автожуугучта иштеп жаткан. Анын жүзүн муздак шамал каарыган, колдору суудан жарылып, чор баскан эле. Бирок анын көзүндөгү баягы жасалма текебердик, меменсинүү толугу менен өчүп, ордуна сабырдуулук жана жашоонун катаал шындыгын кабыл алган мамындык пайда болгон. Автожуугучка капкара, жалтыраган Bentley Mulsanne унаасы келип тактоду. Бул унааны Руслан каалаган миңдеген унаалардын арасынан тааныйт эле. Бул Аскар Батыровичтин кортежинин башкы унаасы болчу. Жүрөгү зырп эте түштү. Мурда болсо ал уялганынан качып кетип, бекинип алмак. Бирок азыр ал качкан жок. Ал колундагы чөпүрөгүн кармап, унаанын жанына келди. Бентлинин арткы терезеси акырын түштү. Ичинде жылуу пальто кийген, ошол эле акылдуу, токтоо көздөрү менен Аскар Батырович отурган эле. Кария Русланды дароо тааныды. Экөөнүн көздөрү чагылышты. Руслан колундагы чөпүрөгүн челекке салып, Кариянын алдына башын ийип келди. Аскар Батырович унаанын ичинен унчукпай, Русландын өзгөргөнүнө, анын чор баскан колдоруна карап турду. Кариянын көзүндө же көрүү жок болчу, ал жөн гана жашоонун сабагы кандай иштеп жатканын байкап турду. Саламатсызбы, Аскар Батырович, деди Руслан, үнү калтырабай, өтө сабырдуу, бирок чын жүрөктөн чыккан сый урмат менен. Саламатсыңбы, Руслан, деди Кария акырын. Жашоо кандай экен? Руслан үшкүрүнүп алып, жарылган колдорун көрсөттү. Бул жашоо чыныгы экен. Аскар Батырович, сиз мени ошол күнү жумуштан айдап көчөгө ыргытканыңыз үчүн мен сизге өмүр бою ыраазымын. Кариянын кашы бир аз жогору көтөрүлдү. Бул сөздү ал күткөн эмес эле. Ыраазымын дейсиңби? Көчөдө калганыңабы? Ооба, деди Руслан, көзүнө жаш тегеренип, бирок ал муңдун эмес, тазаруунун жашы эле. Эгер сиз ошол күнү мени тактапаганыңызда, мен өмүр бою жасалма костюмдун ичиндеги адамды кийимине карап балаган, ичи күңдөй макулук бойдон өтүп кетмекмин.
Сиз менин банктагы эсебимди жаап, бирок менин көзүмдү ачтыңыз. Мен автосалондо иштеп жүргөндө адам эмес элем. Азыр ушул муздак сууга колумду салып, маңдай терим менен нан таап жатканда гана мен адам болууну үйрөнүп жатам. Мени ошол күнү жамгырдын астында калтырып, мага эң чоң сабак бергениңиз үчүн рахмат сизге. Аскар Батыровичтин жүзүндө жылуу, аталык мээрим пайда болду. Бул жаш жигиттин сынбаганын, тескерисинче, өзүнүн текебердигин жеңип, жан дүйнөсү тазарганын ал толук түшүндү. Бул жазанын эң негизги максаты да ушул болчу. Кечирим сурай алган жана өз катасын моюнга алган адам, эң күчтүү адам. Руслан, сен чыныгы эркектин мектебинен өттүң, деди Кария, башын ийкеп. Андан соң ал чөнтөгүнөн визиткасын чыгарып, Русланга сунду. Эртең менин башкы кеңсеме кел. Биздин компанияда сатуу планын эмес, адамдарды түшүнгөн кадрлар бөлүмүндө бош орун бар. Менимче, сен эми адамдарга кандай мамиле кылуу керектигин баарынан жакшы билесиң. Русландын көзүнөн жаш бөлүнүп түштү. Ал визитканы алып сүйлөй албай калды. Бул жөн гана жумуш эмес, бул анын адамгерчилиги үчүн берилген экинчи мүмкүнчүлүк, Кудайдын белеги эле. Унаанын айнеги жабылып, Бентли автожуугучтан чыгып кетти. Руслан муздак шамалда турса да, анын ичинде жаздын күнү тийип турган. Ал колондагы чүпүрөктү алып, жүзүндөгү жашты сүрттү да, жумушун улантууга кирешти. Эпилог, чыныгы байлык. Акча, кызмат, кымбат унаа жана кийим — булар убактылуу гана нерселер. Алар бир секунддун ичинде жок болуп кетиши мүмкүн. Адамдын эң башкы жана эч качан баасы түшпөй турган байлыгы — бул анын адамгерчилиги, мээрими жана башкаларды өзүндөй көрө билген таза жүгү. Кечээки текебер менеджер бүгүн чыныгы адамга айланды. Ал эми сырты эски, бирок ичи алтынга толгон Кария бүтүндөй бир муунга унутулгус сабак берип кетти. Автосалондун эшиктери дагы деле ачык, бирок ал жерде эми темир эмес, адамдык баалуулуктар биринчи орунда турат. Жашоонун бумерангы ар дайым өз максатына жетет. Жакшылык кылсаң жакшылык, текеберленсең катаал сабак кайтып келет. Бул жашоонун эч качан өзгөрбөс мыйзамы. Аяк